Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер жана менин сүйүктүү окуучуларым. Анда биз бүгүнкү сабактарыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактарыбыз ийгиликтүү, көңүлдүү өтсүн. Баардыгыңарга жагымдуу маанай каалайм. Анда биздин бүгүнкү биринчи сабагыбыз математика сабагы. Баардыгыбыз окуу куралдарыбызды алып, дап-даяр болуп отурабыз деп ишенем. Балдар, сабагыбызды баштаардан мурда биз теңдеме деген эмне деген суроого жооп берип алалы. Теңдеме деген эмне? Баардыгыбыз ойлонуп жооп беребиз, Ооба, туура айтасыңар балдар. Теңдеме деген белгисиз санды камтыган барабардык. Биз буга чейин дагы теңдеме жөнүндө кеңири маалымат алып, жөнөкөй жана татаал теңдемелерди чыгарып келгенбиз. Демек, балдар, бүгүнкү биздин өтө турган темабыз амалдардын байланыштарын теңдеме чыгарууга пайдалануу. Бүгүнкү сабакта биз теңдемедеги белгисиз санды табууда амалдардын өз ара байланышын билүү зарыл экенин түшүнөбүз. Теңдеме чыгарууда амалдардын байланыштарын колдонууну үйрөнөбүз. Теңдемени ооз-эки түшүндүрүү менен чыгарууга калыптанабыз. Балдар, бизге амалдардын өз ара байланышуусу берилди. А кошо Б барабар С туюнтмасын карайбыз. Мында А биринчи кошулуучу, Б экинчи кошулуучу, С сумма. Биринчи кошулуучуну табуу үчүн суммадан экинчи кошулуучуну кемитебиз. Ал эми экинчи кошулуучуну табуу үчүн суммадан биринчи кошулуучуну кемитебиз. Көрдүңөрбү балдар? Бул жерде амалдардын өз ара байланышуусу көрүнүп турат. Ал эми А кемиттүү Б барабар С туюнтмасында А кемүүчү, Б кемитүүчү, С айырма. Мында кемүүчүнү табуу үчүн айырмага кемитүүчүнү кошобуз. Ал эми кемитүүчүнү табуу үчүн кемүүчүдөн айырманы кемитебиз. Мында кошуу жана кемитүү амалдарынын байланыштарын билип алдык. Ал эми мында бизге көбөйтүү жана бөлүү амалдары берилген. А көбөйтүү Б барабар С. Мында А биринчи көбөйтүүчү, Б экинчи көбөйтүүчү, С көбөйтүндү. Биринчи көбөйтүүчүнү табуу үчүн көбөйтүндүнү экинчи көбөйтүүчүгө бөлөбүз. Ал эми экинчи көбөйтүүчүнү табуу үчүн көбөйтүндүнү биринчи көбөйтүүчүгө бөлүп коебуз. Ал эми А бөлү Б барабар С туюнтмасында А бөлүнүүчү, Б бөлүүчү, С тиинди. Бөлүнүүчүнү табуу үчүн тииндини бөлүүчүгө көбөйтөбүз. Ал эми бөлүүчүнү табуу үчүн бөлүнүүчүнү тииндиге бөлөбүз. Көрдүңөрбү балдар? Бул жерде амалдардын өз ара байланышы болду. Балдар, экрандан эмнени көрүп турасыңар? Ооба балдар, булар ар түрдүү амалдагы жөнөкөй теңдемелер. Биринчи катарда белгисиз сан биринчи орунда турат, Эгерде белгисиз сан биринчи орунда турса, баардык амалдагы теңдемелер тескери амал менен чыгарылат. Ал эми экинчи катарда болсо, белгисиз сан экинчи орунда турат. Эгерде
белгисиз сан экинчи орунда турганда кошуу жана көбөйтүү амалындагы теңдемелер тескери амал менен, кемитүү жана бөлүү амалындагы теңдемелер ошол эле амал менен чыгарылат. Көрдүңөрбү балдар? Бул жерде амалдардын өз ара байланышуусу көрүнүп турат. Биз амалдардын байланыштарын теңдемеге чыгарууга пайдаланууну бир сыйра эсибизге салып алдык. Балдар, биз жаңы теманы бардыгыбыз жакшылап түшүнүп алдык деп ойлойм. Анда биз ушул жаңы темага карата мисал маселелерди иштейбиз. Алгач бардыгыбыз дептерибизди алып, үстүдөн 4 клетка таштап, 10ду санап 11ге бүгүнкү числону жазабыз. 19 январь. Сулуу жазууга 6 санын жазып, математикалык диктантты мамыча түрүндө иштейбиз дагы. Бүгүнкү теманы жазабыз. Амалдардын байланыштарын теңдеме чыгарууга пайдалануу. Жаңы теманы жазып бүткөн соң, китебибиздин 96 бетин ачып, номер 632 тапшырманы карайбыз. Теңдемелерди чыгарууда кандай эрежелерге таянасың? Биз бая үйрөнгөндөй, амалдардын байланыштарын эске алып, жөнөкөй теңдемелерди чыгарабыз. Ар бир чыгарган тапшырмаларды чыгарып бүткөн соң менин өздүгүмө жөнөтөсүңөр. Андан кийин номер 633 тапшырманы карайбыз. Мында маселени теңдеме түзүп чыгар. Белгисиз санды А деп ал. Канат 8 мисал чыгарды. Ал дагы бир нече мисал чыгарса, бардыгы 15 мисал чыгармак. Канат дагы канча мисал чыгарат? Демек, бул маселени теңдеме түзүп чыгарат экенбиз. Ал эми номер 634 тапшырмада дүкөнгө 4578 сомдук 20 телевизор түштү. Биринчи күнү анын 4төн бири сатылды. Биринчи күнү телевизорлор канча сомго сатылган? Маселеге дагы кандай суроолорду койсо болот? Эми 635 номерди иштейбиз. Квадрат жөнүндө төмөнкү белгилөө. П барабар 12 сантиметр. Ошол квадраттын аянтын эсепте. С барабар А көбөйтүү А барабардыгын пайдалан. А эмнеге барабар? Балдар, силер ушул тапшырмаларды аткарып, дароо менин личкама жөнөткүлө. Мен улам силер жөнөткөн тапшырмаларды текшерип турам. Балдар, силер бул берилген тапшырмаларды бардыгын иштей аласыңар деп ишенем. Биз бүгүнкү сабакта амалдардын байланышы аркылуу теңдемелерди чыгарганды үйрөндүк. Белгисиз сан биринчи жана экинчи орунда турганда кантип чыгарылаарын билдик. Жана маселелерди чыгардык. Бүгүнкү сабак бардыгыңарга түшүнүктүү болду деп ойлойм. Анда үйгө тапшырма китебибиздин 67 бетиндеги номер 636 жана 637 мисалдар. Үйгө берилген тапшырманы чыгарып, менин личкама жөнөткүлө. Саламатта болгула.